Алыкулду эскерип Абдрасул Токтомушев. Алыкул экөөбүз Токмокто номер 2 кыргыз жетим балдар үйүндө, бир пионер отрядында, бир комсомол уюмунда чогуу тарбияландык. Тактай турган жери Токмоктогу ушул жетим балдар үйү 1921 ачылып, приют делинип аталган. Мени кийинки 1922 августта 10 жашымда Кара Коңуз кыштагында Дунганда асыранды бала болуп жүргөн жеримен Токмоктон жетим балдарды жыйнаган комиссия барып, алып келип ушул приютка өткөргөн. Ошол жерде жыл аягына чейин жүрүп калдым. Алыкул анда ал жерде жок болчу. Ашыралы Боталиев, Саткын Сасыкбаев бар эле. Ошол приют 1923 жылдын башында убактылуу жабылып калып, мени кыйыр туугандарым Мамбет Төлө келип чоң кемиңге алып кетишти. Ал приют бир жылдан соң 1924 номер 2 балдар үйү болуп кайра ачылды. Мен келе албай элетте кала бердим. Бирок акыры 1929 ошол балдар үйүнө кайра алындым. Алыкул Осмоновду мурунку жылы бир баланы ээрчип, биздин айылга жайында барганда кокусунан бир көрүп калганым болбосо, таануучу эмесмин. Эми балдар үйүнө алынгандан кийин чыныгы таанышуу башталды. Бирге жүргөн кездерде 5 жашымда эне атамдан жетим калып, анан мени Бишкектеги приютка өткөрүп берген, деп Алыкулдун айтканы эсимде. Токмоктогу номер 2 балдар үйүнө качан келип киргенин сурасам, ал мынтип айткан: ушул балдар үйүнө биз 1925 жылы Бишкектен көчүп келгенбиз. Демек Токмоктогу приют балдар үйү болуп, турмуш шарты кыйла жакшыртылып жана кайсы жашка чейинки балдар алына тургандыгы такталып, приют кезинде балдар жашына карабай алына берчү тартиби чыңдалып, өз багытын алган кезде Алыкул жана бир топ балдар Бишкектен келгени ачык болуп турат. Адабиятчы Шаршембек Үмөталиев Алыкул Осмонов деген китебинде көрүнгөндөрдүн колунда баш калкалап жүргөн жеринен Алыкул акыры 1920 жылы 5 жашында Токмоктогу номер 2 интернатка детдомго алынат деп жазган экен. Бул калпыс. Биринчиден 5 жашында жетим калаары менен приютка берилген болсо, кайсы көрүнгөндөрдүн колунда баш калкалап жүргөн болор эле. Ар кимдин колунда киринди болуп жүрүүгө 5 жашар баланын чамасы келер беле? Тестияр болсо бир жөн. Кол арага жарайт деп ар ким ителеп пайдаланып алат. Экинчиден, Токмоктогу номер 2 балдар үйүнө Алыкул 1920 жылы эмес, 1925 жылы келип киргенин айтууга турбайбы? Ушул Токмок балдар үйүндө экономика илимдеринин доктору Баян Аламанов, Кыргыз ССР Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Керимкул Орозалиев, подполковник Абдылда Маркатаев, Алыкул Осмон, мен болуп баарыбыз бирге ойноп өскөнбүз. Булар да Алыкулдун детдомдо жүргөн учурун жакшы билишет. Ошол балдар үйүнүн Нариман атындагы пионер отрядынын вожатыйы мен болчумун. Алыкул отряддын барабанчысы Сапарбай деген теңтүшү Сурнайчы эле. Алыкул курсагы чердеген чоң, сөлпү баш, мурду теңирекей, бою бекене, буту чоң, колу шадылуу, өңү серт тоголок бала болчу. Бирок ал ошол кездерде шайыр ойнок эле. Барабанды какканда отряд анын артынан ээрчип, көчөлөрдү кыдырып, марш айтып, көңүлүбүз ачылып, тим эле жыргай түшө берелик. Алыкул детдомдун иштерине активдүү катышчу. Кереге газетаны чыгарууга дайым катышар эле. Кооздоп чыгаруу жагынан колу эпчил, сөз тапкыч болчу. Алыкул ошол кезде ырга өтө кызыгар эле, бирок жазганын көргөн эмесмин. Биздин детдомдун кызыл бурчунда бир аз адабий китептер бар эле. Ал Токомбаевдин Ленин жөнүндө кошок, Боогачынын ырлары, Буудайык жөнүндө ыр жана башка бирин-серин китептер биздин көз алдыбызда турат. Мен Ленин жөнүндө кошокту жаттап алгам. Өзүбүздүн концертибиз болгондо декламация кылып айткам. Мен Алыкул менен ошол 1928 жылы август айында ажыраштым. Детдом мени ички шаарга окууга жөнөттү. Ташкенттеги Орто Азиялык суу чарба политехникумуна өттүм. Академик Болот Юнусалиев
Экөөбүз токмоктон бирге барып, бирге өттүк, бир класска олтурдук. 1929-жылы жайкы каникулга Ташкенттен кайра ошол эле Токмок детдомуна келип бир нече күн турдум. Өз үйүмдөй жакшы көрүнөт. Алыкул бар экен, кучакташып учураштык. Токмоктун баш жагында лагерде чылкый алма бактын ичинде турушуптур. Балдарга окторкой жайлоосунун ынак кымызы берилет экен. Мискейге куюлуп коюлган кымызга чакмак кант салып, Алыкул алып келип мага кружка менен куюп берип олтурду. 3-4 күнү кетирбей койду. Балдар тим эле чардап жатышыптыр. Ушул жылы каяка орун келсе, жиберсе ошол жака кетсем деп жүргөнүн айтты. Бою баягы бойдон кодоюп, чоңойбоптур, бирок карды чоң чандайып. Чын эле Алыкул ошол 1929-жылы күзүндө Фрунзедеги Борбордук педагогикалык техникумга жиберилип өткөн экен. Ташкентте жүрүп кат алып абдан сүйүнүп калдым. Саламаттыкты кандай окуп жатканымды сураптыр. Эң кызык болду 1930-жылы дагы жайкы каникулга Фрунзеге келип, Дзержинский бульварында баратып күтпөгөн жерден Алыкулга кездештим. Алды жагымда менден бойлуу, кагелес, дурус кийинген бала бараткан. Мен аны Алыкул экен деп эч ойлогонум жок. Жандап өтүп баратып карасам, Алыкулга окшойт. Алыкулсуңбу дедим шашып. Ооба деди күлүп. Жаналыбыз калбай учураштык. Өзгөрүп кетипсиң, таанылбай калыпсың дедим. Чын эле бою укмуштай өсүп кетиптир. Мурда бою менден алда канча жапыс болчу. Эми менден бийик, үнү да долдурагансып угулат. Бир заматта эле ушундай өсөт экен-э, Фрунзе шаары жаккан экен деп өз ичимен ойлоп, Орозбек чайканасына чейин сүйлөшүп бирге бардык. Ысык нан менен кенже карыянын кымызынан иштик. Ыр жазып жүрөсүңбү деди. Баягыда дыйкандарга деген ыр жазгам, Кызыл Кыргызстанга чыккан дедим. 1932-жылы мен БКП Орто Азия бюросунун алдындагы 3 айлык басма сөз кызматчыларын даярдоо курсун Ташкенттен бүтүрүп келип, Кызыл Кыргызстан газетасынын редакциясына ишке орноштум. Алыкул Чабуул журналынын катчысы экен. Тура калган үйү жок, ар кай жерде түнөп жүрүптүр. Фрунзе областтык аткаруу комитетинде иштеген. Ташкентте бирге окуган досум Рысалиев Мүсүрдүн үйүндө турар элем. Алыкулду ошол үйгө түштөн кийин ээрчитип бардым. Эки досту тааныштырдым. Үйү жок, ушунда мени менен бирге турса кандай болор эле дедим. Мүсүр аркы беркини түшүнгөн, билими бар, шар жигит эле. Мени таарынтып койбойн дедиби, үйү 2 кишиге ылайык кичинекей бир гана бөлмө. Ашканасы да жок эле. Мүсүр кабагын бүркөгөн жок. Болуптур, чогуу туралы, дагы айтканы бардыр деди. Аялы асылда макул болду. Биз Алыкул экөөбүз ошол үйдү пааналап жүрдүк. Ыр жаза коюп жүрөбүз. Бирок Алыкул көрсөтпөйт. Басмага чыкканда гана көрүп калам да анча-мынча ой айтышабыз. Алыкул ачылып сүйлөбөйт. Дулдуюңку тартып салмактуу басып, анча-мынчаны жактырбайт. Жекече уулагыраак жүргөндү ылайык көрөт. Детдомдогу мүнөздүн бири жок. 1933-жылдын июнь айында Кубанычбек, Алыкул, мен болуп Арашан курортуна барып эс алып жат. Ысык ата тоосунан алтын чыгыптыр деген сөз тарап кетти. Кубанычбек бат эле алтын тоо деген узун ыр жазып салды. Мен дагы куру калганым жок. Алтын тоо деген кичинекей ыр жазууга жетиштим. Ал ыр Алыкул катчы болуп турган Чабуул журналына чыкты. Алыкулдун чыгармачылык планы эң эле чоң, кеңири жана кымбат баалуу экен. Анчалыгын мен байкаган эмесмин. Четки бир бөлмөгө экөөбүздү жайгаштырган Кубанычбек башка жакта турат. Алыкул эртең мененки тамакты ичер замат эле жетип кетет. Түшкү тамак маалында келип тамактанат да биртке эс алып кайра жоголот. Кечки тамакта келет. Күндө ушул. Башкалар сыяктуу оюн шоокко барбайт. Биз боз үйлөрдү кыдырып, кымыз ичип, тоолорго чыгып, беттерден гүл терип жана башка көңүл ачууларда болобуз. Алыкул антпейт. Сыртын кагаз менен өзү тыштап алган олчойгон бир орусча китепти газетага ороп алат да, нооту чөнтөккө уруп, чоң сууну бойлоп көрүнбөс жерге кетет. Бирөөлөр ишиме жолтоо болбосун деген оюн билип турам. Бирок чоң иш баштап жүргөнүн кайдан билдим? Бир дем алыш күнү суунун жээгинде олтурдук. Көңүлү эң жайдары.
чечилип жазгандарынан окуп берди. Эң укмуш ырлар жазыпсың дедим, талантыңа куштарланып. Ал күңк этип күлүп койду да, бул ырлар меники эмес деди. Грузин акыны Шото Руставелдин ырлары. Мен аны кыргызчалап жүрөм. Эң эле кызык мага аябай жагып калды деди. Анан мени эмне дээр экен дегенсип суроолуу карады. Мен кичине токтоло калдым да, ал көчүгүн ташка коюп, суу шарын тиктеп ойлоп отурду. Анан мындай дедим. Жарайсың Алыкул. Ал дагы которгондоруң тим эле укмуш. Сенин колуңан келет. Аягына чык. Ак пейили мен айттым. Ошентип Алыкул Шото Руставелдин жолборс терисин кийген баатырын ошондо эле 1933-жылдан баштап эле өз эне тилине которуп жүргөн болчу. Анын ишке ашырылышы 1939-жылы болду. Оңойбу. 1940-жылы китеп болуп жарыкка чыга келди. 1939-жылы кыргыз элинин адабият жана искусствосунун декадасы Москвада өтөөрдүн алдында кыргыз акындарынын тобу биринчи жолу ордендер менен сыйланды. Ал топтогулар Калгакиев, Алымкул Үсөнбаев, Жусуп Турусбеков, Алыкул Осмонов эле. Ошондо Алыкул кубанычы коюна батпай, мен мындай сыйлыкка жете коем деп ойлогон жок элем деген. Алыкулдун ушул котормосу китепке чыга элек кезинде эле кол жазма менен таанышкан айрым адабиятта белгилүү адамдар аркылуу дүңдей түшкөн болчу. Таланттуу жаш акындын сыйланышына ушул эмгеги да себеп болгон чыгар.